Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү жер көчкүдөн жабыркаган 350 үй бүлөгө 8 сотуктан жер участогу мына ушул Көк Булак участкасынан берилген. Ал эми бул жерде чек берилгени менен эч кандай жарыктандыруу, таза суу жана жол маселеси чечилген эмес. Ал эми жергиликтүү тургундар мындай кудуктарга ичүүчү сууну куюп алышат. Былтыр 5-октябрда Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн 35 гектар жер трансформация болуп, алмалуу булактыктарга бөлүнүп берилген. Жазында көчүп барган жашоочулар убактылуу чатыр тигип, электр жарыгы жок күн кечиришүүдө. Анан да сууну буйртма берип сатып ичишет. Жол салынбай, автоунаа жүрүүгө мүмкүн эмес. Айрыкча жан жааган күндөрү баткак болуп, абал 2 эсе кыйындайт. Свет жок, жашоо жок да. Эптеп тирилип калтабыз да, свет жок. Эптеп жолдорду эле оңдоп свет кое берсе жакшы болот эле. Кечке маал жатып алабыз. Кечке эртеле жатабыз. Алардын жаш баласы бар, ушулар. Жаңы чекте курулуш башталган, бирок быйыл толук бүткөрө албайбыз деп жашоочулар чочулашат. Суук түшкөнчө үй салууга көпчүлүктүн дарамети жете бербейт. Ошого байланыштуу жеңилдетилген насыя карап берүүнү өкмөттөн өтүнүшөт. Курулуш каражаттары кымбат болуп, көпчүлүгүндө пайдабалы тургузулган бойдон токтоп турат. Ошолго азыр чекти алып койдук, эми ошого мүмкүнчүлүк болбойт. Кап семент же бир жерге семент куюш үчүн биз канча андай бизде каражат болгондон же кредит беребиз, же бир нерсе беребиз, жардам беребиз өкмөттөн, биз кантип. Муну менен эле алмалуу булактыктардын маселеси чечилип калбайт. Кызыл Тууга толук кандуу көчүп келишкени менен ал жактагы эгиндер жыйнала элек. Ошол себептен мурда жашаган кооптуу аймактардагы эгиндерин жыйнап алууга убактылуу жарык берүүнү да суранышат. Ошол хотя бы мына чогорок жыйылгыча алиги тамдарды бузуш үчүн дагы арматура кесиш керек экен, башка кылыш керек экен. Ушунга убактынча светти коюп турса деп атат. Топтолгондор Сузак районунун акими Абдымуктар Маматов менен жолугушуп, ушул талаптарды коюшту. Элдин суранычы менен кооптуу аймакка электр жарыгын 10-июлга чейин улап берүүнү убада кылды. Андан кийин алмалуу булактагы электр мамычаларын жаңы чекке алып келип орнотот. Ал эми насыя боюнча азырынча эч нерсе кепилдик бере албастыгын да айтат. Айыл өкмөтүнүн экономический потенциалы жетишпей атат. Күзгө чейин жолун, суусун баарын бүтүрөт. Азыр проектин жазып, суунун проектин өткөрүп атабыз. Ошо болгон алып чыгып кеткенге шарт түзүп берип атабыз. Жаңы конуштарга электр линиясын тартуу иштери июль айынан башталат. Ал эми жол азырынча бар, алдыда көчөгө шагыл тогуп суу тартылат. Учурда жаңы чекте 90% курулуш иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, жер көчкү кооптуулугу күч алмалуу булак айылынын 150дөй жашоочусуна былтыр Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн жер берилген. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.